Мен өзüm ушу кичинеден эле бала кезимден бери эле гүлдөргө кызыгып келем. Эртеменки иш күнүм ушулар менен ушуларды карап, суу иче турганда суу куюп, азык бере турганда азык берүүдөн башталат. Күнүгө эртең менен туруп өзүм бир чети маанайымды көтөрөм. Буларды баккан мага өтө кызыктуу. Ушулардын дагы жашоосуна аралашып, көп жылдан бери ушулар менен алектенип келем. Гүл өстүргөн өзүмө жагат. Бир чети эрмек, бир чети ушу Россиядагы селекционерлер менен иштешем. Көбүнесе ушулардын уругунун бардыгын алып, өндүрүп, аларга ушу отчет салып, өзүм аябай канаат алам. Эргүү алам, жакшы жагат өзүмө гүл өстүргөн. Булар менен сүйлөшүп, баарлашуу дагы өзүнчө бир ажайып дүйнө деп айткым келет. Аябай кандай кызыгам. Булар менин эмгегимди баалап, ушу гүлдөр менен өздөрү кубантып турат. Аябай кандай жакшы көрөм гүлдөрдү. Булар менен тааныштыргандан кийин эми сиздерге өзүмдүн эшиктеги короомдогу гүлдөрдү тааныштыргым келип жатат. Ал эми булар болсо мен ийне жалбырактуулар группасына кирген туяларым. Туя Брабант, туя Смарагд, 3 түр туяны өстүрүп жатам. Ушуларды эртеменки жумуштагы буларга ушу душка киринтүү менен башталат. Күн аралата булар деле башка өсүмдүктөр сыяктуу өзүнүн тамак ашын алып турушу керек. Булардын дагы өзүнүн зыянкечтерден коргоп турган заттары бар. Аларды берип турам. Кыскасы күнүм текке кетпейт деп айта алам. Аябай кандай жакшы күндөн күнгө көздү кубантып өсүп келе жатышат. Булар кичинекей эле болчу. Булар нээси 2 жылдык. 1 жылдан бери багып келатам. Мен эми силерге азыр основной көргөзө турган нерсем. Мен азыркы көргөзө турган нерсем бул менин ишимдин башталышы ушу жерден башталат. Селекционерлерден алган гүлдүн уруктарын ушу жерде өндүрүп, өстүрүп, анан кийин аларды пикировать этем. Адагы өзүнчө мындай көп убакыт алат, 2 ай, 3 айлап. Анан кийин алар чоңойгон кезде монтип бөлүп, өз идиштерине отургузуп, анан кийин булар өсүү процессине жол алат. Гүлдөп жатканга чейин. Муну деле жаш баладай карайсың, булар деле өзүнчө ошо мээримди, көңүлдүү убакытты талап кылат. Анан суроолор боюнча кээде өстүрүп бер дегендер болот. Могул гүл, Портулакария деген аябай кандай жакшы кызыктуу гүл. Муну кышында да өстүрүп 1-2 партия саттым. Анан кийин кайра суроо келгенден кийин ушуларды кайра өндүрүп жаткан кезим. Азыр мынакей дагы бир 10 чактысы дайым болуп калды. Булар болсо кичинекей ахименестер. Булардын дагы түр сорту бар. Бир 10дон ашык сортун өстүрүп келем. Булардын дагы өзүнүн кардарлары бар. Ошолордун суроо талаптары боюнча өстүрүп, өз ээлерине жиберип турам. Мына көңүл бөлүп карасаңыздар, булар урук себилгенден кийин ушундай подсветканын астында турушу керек. Бул биринчи, экинчи жерде свет бар, 3-4өндө тең эле бар, бирок ушул жерде кышында теплый пол иштеп баштайт. Себеби дегенде урук өндүргөнгө ушунча температура талап кылынат. Баарынын өзүнүн шарты бар. Ошол шартын колдонуп, тартиби боюнча иштесе, ар бир эле адамдын колунан келе берет деп айта алам. Себеби дегенде эми бул менин жардамчы кабинетим. Бул кандай? Урук сепкенден кийин ушу подсветка берилет. Астында мондай жарык болуп турушу керек. Бул шарт сөзсүз жарыкка өнөт, өйдө көтөрүлөт. Буну болсо азыр мына эшикте туру жайында. Акышында өзү жылуулукту талап кылган кезде астынан теплый пол кетет. Себеби дегенде уруктар астынан жылуулукка жаздын процессине алат экенде, астынан жаз келген кезде кандай өсүмдүк өнүп чыкса, булар деле ошондой урукту сепкенден кийин өйдө көтөрүлүп, свет нурун кабыл алып ошентип өсө берет. Ошо эч деле кыйыны жок. Муну любой эле киши кыла алат. Болгондо кызыгуу керек, анан кийин көңүл керек.
гүлдү өстүрүүдөн мурун ошо алгач мен анын мекенин издейм. Кандай жерде, кандай топуракты жакшы көрөт, кандай жерде өсүш керек, көлөкөдө же жарым көлөкө же ачык күндө өскөнүн издеп, анан кийин өзүмө жакса, күчүм жетсе, көзүм жетсе анан ошонун көчөтүн канча кымбат экенине карабастан сатып алам. Болбосо мынакей, мына 3-жыл гүлдөп атат. Вигела бул гүлдүн аты. 3 түрү бар. Розовый, бул агыш розовый бар, анан кийин кызыл бар. Бул болсо экинчи жазда гүлдөгөн, май айында. Июндун башында гүлдөгөн болчу. Эми мына экинчи партиясы гүлдөп жатат. Черенокко дагы бат болот. Жазында черенокко коем. Ошо менен мынакей аябагандай жакшы. Канчалык алып бештеп баксаң, булар деле өзүнүн адамдын көңүлүн каалайт, өзүнө көңүл бөлүп, ушун менен сүйлөшүп, күнүгө эртең менен карап отуруп, мээрим төксөң, булар дагы ошо өзүнүн гүлү менен сыйлайт адамды өзү. Ушундай деп эсептейм да. Ошо жакшы көрөм гүлдөрдү. Эмнеге кичинекей жерим болсо дагы ошо түр-түрүн алып тиккенде абдан кызыгуум арта берет. Менин аркаман көп адам билет, көп адамга берем, көчөтүн берем, сатыкка коем дегендей. Ушул бул жакшы, убактым текке кетпейт деп айта алам да. Коло кошунам деле, тааныштарым деле гүлүм жакшы өспөй калды, муну оңдоп берчи деп алып келет. Реанимацияга келишет да, кайра аларды оңоп, дарысын коюп. Көптө болот да, кээ бир гүлдөр бар, сууду көп талап кылбайт. Аларды болсо заливать этип коюшат, анан кийин ошондо тамыры чирип өлүп баратканда тамырын алыш керек да. Салфетка менен кургатып, кайра топурагын которуп, анан ордуна койсоң, антистресстен чыгарсаң, антистресстин немелери болот, өзүнүн кандай десем эми жолдору болот, аларга деле ошо капать этип, үстүнө целлофан кийгизип, тепличкага койсоң, кайра жанданып кетет. Тамырын сактап калыш керек да. Гүлдүн үстү мүмкүн өлүп калышы мүмкүн, бирок тамырын сактап калса болот. Өзгөчө түрлөрүнө кызыгып келем, ошо жаңы сортторду кымбат экенине карабай сатып алам селекционерлерден. Мына эми кечээ эле заказ бердим. Негизи астралар бар, новобельгийский деп айтылат. Сентябринкалар да, биздин айтуубуз боюнча көнүп калган ат сентябринка, октябринка деп айтылат, бирок алардын азыркы жаңы 3 сорту келе жатат. Эми аларды дагы ошо өстүрүп, өндүрүп көбөйтөм деген ойдомун.